Минбарда жасалма чач кармап мындап жатканын уктум дейт. Мусулман аялдарга эмне болгон? Бул жасалма чачтарды коюп жатышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген уккан. Башка бирөөнүн чачын өзүнүкүнө кошкон аял эң керексиз жаман иш менен алек болгон болот деген экен. Эми азыр заман субханалла. Негизи эле чач маселесинде аябай этият болуш керек. Бөтөнчө аял кишилер. Негизи эркектин дагы өзүнүн чачы кандай деңгээлде болуш кереги бар. Ошону менен бирге биринчи бул жерде пайгамбарыбыздын баягы жасалма чач тууралуу болгон себебинен карашыбыз керек экен. Өзү аял кишилердин чачтары көрүнүшү шариятыбызда жат көрүнүш. Же болбосо алардын чачтары катылуу болуш керек. Жабынулуу болуш керек туугандар. Кандай эле эркекке 5 парз болсо, аял киши 6-чы парз болуп, анын чачы, денеси, мындай айтканда кенен нерсе менен жабылышы өзү важип, парз болот. Эми ошол эле мезгилде аял кишилерге кооздонгонго шарият уруксат берет. Эркек аял кишилер сыртка чыкканда гана жана хижаб деп коебуз, денесинин баардык денеси жабылып турган деңгээлде чыгышы керек. Ошондой эле үйүнө мындай никеси өтүп кала тургандар келе турган болсо, толук жабынуу болуш керек. Бирок өзүнүн ичинде дайым такай хижаб менен жүрүшү аларга парз эмес. Үйүнө киргенден кийин нике өтпөй турган алардын мисалы өзүнүн күйөөсү, балдары, кыздары, балдар жөнүндө айтып атканда айтып атам да. Ошол мезгилде субханалла кайнатасы, ошол мезгилде субханалла өзүнүн атасы, өзүнүн иниси, мына ушундайлардын арасында кадимкидей эле жүрө берет. Үйүнүн ичинде каалагандай жүрө алат. Түшүнүктүү болот. Бирок ошондой болсо дагы азыркы аалымдар айтат, бузукулук заман болуп кетсе, колдон келсе ошолордун арасында дагы мындай бир кененирээк кийинип жүргөнү жакшыраак деп айтылат. Бирок өз үйүндө каалагандай жүрө алат деген сөздү айткым келип атат. Дайым такай эле мисалы ошол үйдүн ичинде да сыртта да кие турган болсо, балким бул мындай өзүнө зулумчулук кылган болуп эсептелип калат. Түшүнүктүү болдубу? Демек аял киши субханалла үйдүн ичинде каалагандай жүрө алат деген сөздү айткым келип атат. Кээ бирлерибиз бар да, мисалы бизде эми адат болуп калган, каада адатыбызда кайнатанын көзүнчө, мисалы кайнатанын көзүнчө жоолук менен жүрөт да. Бул адатты кармап эле калыш керек. Анткени эмне үчүн дегенде, мисалы бир кайната бар, баам парасаттуу. Аны сыйлоо иретинде, экинчиси бир кайната болушу мүмкүн. Ал эмне экен, көзү карган болсо деле дагы эле жаш кыздарга, жаш келин ойноп жүрүшү мүмкүн. Анын ою зынада болушу мүмкүн, туурабы? Ошон себебинен эки акыбалда тең эмне экен, баягы сактануу иретинде кененирээк анан жоолукчан жүрүп койсо, машалла пайдалуураак болот деген көз карашты айтышыбыз керек. Түшүнүктүү болдубу? Эң жеңили ошондой. Бирок качан өзүңдүн үй болсо, кайнатасы, кайнилери, кайнагалары кирбей турган үй боло турган болсо, өзү жашаса, аял киши үйүнүн ичинде, короосунун ичинде каалагандай жүрө алат деген сөз айтылат экен. Бул жагына келди. Эми жасалма чач жөнүндө, кооздук жөнүндө дабыз. Аял киши чачын эмнеге боесо болот. Аял киши субхана чачын өстүрсө болот, кестирсе болот. Бирок кестиргендин чеги дагы эмне экен, бар экен. Кестиргенде де кандай десе, мындан өйдө болуп кетпеш керек экен. Бирок ошондо да аалымдар айтат, кандай эмне үчүн кестириш керек десе, эгерде бир кандай бир оорунун себебинен, кээ бирлер бар жана чачтары түшүп аткандар болушу мүмкүн. Дагы бир эмеси болуп мүмкүн. Аяктары, чачтардын учтары жанагындай эки ача болуп, жана кичине кыйналып турган болсо, же жаш бала болуп, ошо жаш жулуп, жанагындай кылып аткан болсо, толук кырып салбайт, толук ушундай бир жанагындай эркектикке окшоштуруп салбайт. Дегени мындай бул ийинден ылдый декен кичине күйөөсү машалла уруксаат берсе, ошондой болуп кетсе болот. Бирок ошонун бир аялдын чачы кыска болгон болсо, өспөй аткан болсо, башка бир аялдын чачын сатып алып, же болбосо башка бир хайванаттын чачынын бир нерсесин, жүнүн алып, ошо мындай улаштырып алуу шариятыбызда тыюу салынган экенин унутпашыбыз керек экен, машалла, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасалма чач такканды, жана тактырганды, денесине сүрөт тартырганды, жана тартканды каргыштаган экен. Эмне кандай 4 нерсе бар. Демек такканды, ошол эмеде субхана ошо чачты сатканды деп койсок да болот, туурабы? Тактырганды, анан эми денесине татуировка кылып, жана сүрөт тарттырганды эмне кылыптыр? Каргыштаган.
Bir nерсе nüansты түшүнүп алышыңыздар керек. Эгерде bir адам исламга чейин же болбосо ошону билбестен туруп кылып алган болсо, колдон келсе эмне тооба кылсын болду. Тооба кылгандан кийин машалла ар жагын эми Алла өзү чечет. Анткени тооба кылгандан күнөөдөн алыс болуп атпайбыз, туурабы? Бирок кимде ким ошону кудайча сыяктуу мисалы бир нерсени тагып алып, ушу менен жашайм, ушу менин кудайым деп сүрөт тартып алган болсо, жанагындай бир эме боло турган болсо, уяттуу нерсе тартып ала турган болсо, аял болсун, эркек болсун, пайгамбардын оозу менен каргышка калганын унутпашыбыз керек экен. Насаиде, имам Бухариде келет экен бул хадис ушундай экен. Андан кийинкиси кашты тербөө туурасында, субханалла. Кашты терүү. Каш кайсы? Бул денедеги бир мүчө. Эң биринчи эненин ичинде пайда боло турган мындай мындай бир түктөрдүн бириси болуп эсептелет. Эненин ичинде эң биринчи пайда болот түк. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a mınday rivayet kılatken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denesine türöt tartkandı, jana tarttırgandı, çaç ulagandı, kaş tergendi, jana terdirgendi, kargıştaldı da aytatken. Neken? Demek Peygamber'in nimesi menен neken? Kargı oldu. Кээ бир убакыттарда мындай нерсени бир түшүнүшүбүз керек. Азыр мен ушу сөздү айткандан кийин кээ бир чыгара турган болсо, мисалы эмне ишиң бар менин дешим керек. Менин ишим жок силер менен, чын айткандачы. Сен аялың менен да ишим жок менин. Айтайын деген нерсе мен деген диндеги көз карашты айттым. Эмне үчүн десек, аль-мусаввир. Алла Таала эң көрктүү сүрөт тартуучу зат. Ошол зат субханалла бизге эмне керек экенин, кандай керек экенин өзү билет экен. Ошо сен ар бирибизге ырыскы кылып берген нерсе. Же болсо келбетти өзгөртүү менекен бул дурус эмес экен. Кээ бир эркектер сакалды алып жүргөндөрдө бул келбетти өзгөртүүчүлөр болуп эсептелет да. Эми келбет өзгөрүп атат, түшүнүп атасыздарбы? Келбет кандай өзгөрүп атат? Тетиги фитраттан денеңе муну түк чыгып аткан болсо, ошо алышың бул денедеги өзгөртүүчү болуп эсептелет. Ошон үчүн муну коюу шариятыбызда субхана сүннөт, ошол эмеде важип деңгээлине чейин чыккан жагы бар экен, унутпашыбыз керек. Ошон менен экен мына кашты терүү бул каргышка калуу болуп эсептелет. Кудайым сактасын. Машалла. Демек андан кийинкиси эми бул 3 тема жетет болуш керек деп ойлоп атам. Бирок мында көптөгөн нерсеси бар. Айтайын дегеним мынакей чач кошуу, ошол эле субхана кашты терүү, ошол менен субхана жанагындай бир ушуну менен алектенүү дагы бул жакшы болуп эсептелбейт. Ошолорду тагып алектенүү, сатып алып алектенүү, кымдай менен жанагындай бир ушундай нерсе менен алектенүү дурус болбойт, субханалла. Каргышка калган, бирок тапкан нерсеси арам болотпу же болбойт десе, алдынан болсо талаш бар. Бирок айтайын деген нерсем, бул нерсе менен алектенбегенге жакшыраак аял да болсо, эркек да болсо мындан алысыраак болгону эмнекен дурусураак экен. Аракет кылышууга? Эми иншалла деп койдуңар, уже аялдарга кирпиктер өспөй калды уже. Каштар өспөй калды уже. Эми сакалы кетти деген бая бала өлгөндөн кийин каза болуп калгандан кийин билдим. Ага чейин билбептирмин. Билчүмүн мындай жанакындай мындай өстүрө турган гелдерди сыйпап койсо өсөт дегендичи. Эми субханалла ошол сайдырса болот чачты. Анын проблемасы жок. Шариятыбызда күнөө эмес бул. Бирок айтайын деген нерсем, Алла Таала мисалы ар бир адамга өзүнүн келбетине жашап, бирөөнө 4 тал, бирөөнө 1000 тал берген да. Эгер бирөө көсө, бул эме жок. Эми көсө болсо, машалла, аттың мен да тетигинде сакал момдой болуп өссө, мен да коймокмун десең, ошол сакал койгондун соогун ала бересиң болду. Түшүнөсүңбү? Эми 4 сакал болсо, ошо 4-төнү коюп кой бер эмне болуптур. Жок болсо, анысына шүгүр. Кээбилер бар, мисалы, биягында жок, биягында бар, биягын коюп кой. Проблема эмес. Бирок дегенimiz экен, сөзсүз эле сакал өспөсө, сакал койбосо, исламдан субханалла бир мындай чоң бир нерсеге калып калам деген ойдон алыс болуш керек. Жокпу? Жок, Кудай берген жок. Барбы? Бардай коюп кой, машалла. Ошол сенин мен таң калып калдым, ошол сакалды мындай өстүрөм деп байкуш бала эми алда байкуш мындай фазилетин көрөйүн деп ошойт да. Бирок ошондо болсо да ошо сакалды койдурардын алдында негизи элечи мына диний бир маселелерди бир нерсе амал кылардын алдында аалымдардан, билимдерден сурап коюш керек. Эгер сурабай туруп жанагындай амал кыла берсе, билесиңерби, мен дайым айта берем, субханалла. Илимсиз амал кылуу бул таквачылык эмес, бул тыквачылык болот. Ата-апалары сакалыңарды алгыла деп айткан. Мен баягынчерээк бир эме болду, шуну да түшүндүрүп коеюнчу. Мага прямой эфирден 7-каналдан бир кичинекей бала
эмне 17-деги балам мага эми кичинекей эле эмес, эми үйлөнбөгөн, жайланбаган. Мен ата-энемдин колунда жашайм. Атам ушундай атеист, мени сөгөт, мечиттегилерди сөгөт, Алланы, Мухаммадты сөгөт деп ушундай айтты. Анан ушу сакалыңды ал эле дей берет. Анан машиламда карадым айттым, атасы уже ак кылып коюптур баланы. Сендей балам жок деп аттыр. Эми субханалла, бу не стоит агачы деп мен түшүндүрөйүн дедим да. Андын сакалын алгын дагы, алып сал дагы. Анан атаңа дават кылып, ошого жакшы мамиле кылып, анан атаң жибегенден кайра сакалын коюп ал дедим, машалла. Ал проблема эмес. Түшүнүп атасызбы? Бирок кээ бирлериңер мен атам каршы деген, мисалы алсак, канча балаң бар? Үйлөндүң беле акыры? Катын алдың беле? Мындай бирөөнү ашып өттүң беле чыгып? Болду, сен уже сакалың өзүң ийесиң, атаң эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн мындай бир нерсе чаптаардан мурда сакал койгуң келбесечи, аны чаптабай эле койбой эле кой да. Хорошо? Айтайын дегеним экен, ар бириңе ата болдуңбу? Демек сен субханалла экен, өзүң ээңе өзүң ээсиң деген сөз. Айтып атпайсыңбы, ата мен балалуу болуп калдым уже. Мен башкарба деп атпайсыңбы уже, туурабы? Ошон эмне үчүн сен ошол нерсени айта аласың да, анан ээңиңде сакалды айтса эле, атам айтып атат деп алдышың керек. Бул кээ бир убактарда важип болот. Ушуну унутпаш керек, субханалла. Ал кээ бир убактарда сүннөт болот. Эми бул мында түшүндүрүшүм керек дагы. Карагыла. Аз кое тур. Кое тур, сен жумушуң кое тур. Мындай болот. Сакалды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында адамдардын бардыгында сакал болгон. Көсөсүнөн башкасына. Ошол заманда бул адат болгон. Түшүнүп атасыздарбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизи эле мына эркектин бардыгында устара чыкканга чейин субхана баалы коюп келген. Мына кыргыздын эле сүрөттөрүн карап көрсөң, бүт бар. Шабдан ата буякта жайы бар. Ошонун жанында музейи бар, барсаңар, 4 баласы Шабдан атанын жанында кадимги сакалчандар, даже Шабдан атанын чоңураак бирөөнүкү. Анан атасынан мурун сакал койбойт деген тема башка сөз, такыр бөлөктүү сөз. Айтайын деген мынакей, эми ошо адат болгон, элдин баары сакал. Ошол заманда пайгамбардын сакалы болгон. Эми пайгамбарды болгон себебинен биз сүннөт деп билдик. Түшүнүктүү болдубу? Эми качан ушундай бир дин аябай андай кысым болуп, ушундай болуп калганда биз сакалды важип деңгээлинде кармай турабыз. Эмне үчүн? Бул сүннөт пайгамбарыбыздын деп. Кээ бир алымдар айтат, жөнөкөй адамга сүннөт болсо, молдокелерге важип болду. Түшүнүп атасызбы? Мулдагы дагы бар, субханалла. Ошол себептен бул пайгамбарыбыздын койгон нерсеси, пайгамбардын ээлигинде болгон нерсе. Мен көбүнчөсү пайгамбардын сырткы сүннөтү гана, ички сүннөтүн көбүрөөк айтам. Бирок айтайын деген нерсем, кээ бир убактарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сырткы сүннөтү болсо сенде, ички сүннөтүн кармашы оңойраак болот. Түшүндүк болот абы? Эми көпчүлүк кээ бирлериңер ушул жөнүндө мындай түшүнбөшүңүз. Кээ бирлер сүннөт жөнүндө эле түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Бирок дагы бир нерсе айтып коеюн. Эгерде жаныңда бирөө сакалы жок намаз окуп аткан болсо, андан жиркенбей эле кой. Анткени субханалла, ал деле ошондой мусулман. Кыямат күнү Алланын алдына барганда, сенин таразаң боо жери менен болот. Түшүнүктүбү? Түшүнүр алдымы сакал жөнүндө? Ошондой. Анан эми кичинекей бала, ал Кудайым буйрса иншалла. Бирок ата энеге ак болуу өтө жаман нерсе. Ла ядхулул жанна акун дейт пайгамбарыбыз. Акун. Бейишке кирбейт дейт, ата энесине ак болгон адам. Койдуңбу? Эч качан эми бирөөнү ушактаба. Эч качан падышага каршы чыкпа. Эч качан депутатты жамандаба. Эч качан айыл башыңды жамандаба. Эч качан тиги субхана айыл өкмөттү жамандаба. Эч качан милицияга каршы чыкпа. Эч качан СМБСына каршы чыкпа. Неме иш право сен? Сен үчүн айта тургандар бар. Коюп субхана сүйлөгөнүң баары калп. Коюп субхана кылганыңдын баары былгыт турат. Эки адамды монт бирин уруштуруп, бияктан бияка, тияктан тияка. Имам Газали рахмат алейхи, имам Шафи экен. Кетип баратса, бир адам энтигип чуркап келат дейт. Имам Хамбал бекен. Жок, ушу имамдардын бирөөсү. Имам Шафи деп эсептеп коебуз. Аябай энтигип чуркап келиптир. Имам, имам муминин, токто, имам муминин, момундар имам токто. Чуркап келет экен. Эмне болду сага десе экен. Шейх дейт. Устазым, сизди тиякта базарда адамдар гүңдүн баласы деп айтып атат сени.
ушундай да негизи күңдүн баласы деп атат. Сен мына ята тегиң начар деп атат сен. Дегенде мындай айттыр карагыла. Ким айтты деген жок экен, угуп тур. Ошол базар жактан дейт, бирөө мени көздөй дейт, жааны атыптыр дейт. Ошонун жаан огу дейт, мага жетпей бир жерге сайылып калыптыр дейт, түшүп калыптыр дейт. Ошол жаан огун сен көтөрүп келип менин жүрөгүм сайдың деп айткан дейт. Бул чоң сөз бул. Азыр ушундай адамдар азыр. Сакал койдуңбу? Көйнөк кийип намаз окудуңбу? Эми бол чыныгы мусулман. Бол чыныгы момун. Мына ошондон кийин анан сен сакалдын достойный сакалдын ээси болосуң. Кандай дейсиңер? Же туура эмеспи? Пайгамбарыбыз эмне ушак жеп эле? Пайгамбарыбыз калпы жеп эле? Пайгамбарыбыз эмне аялдар менен отуруп учакта отурчу эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам досторун сатып кетти эле? Пайгамбар туугандарына мамиле курбай койду эле? Пайгамбар мечитте отуруп тетиги шүмшүк бул нормально деп айтты эле? Пайгамбар тетиги салафит тиги суфи тиги болсо таблихчи деп айтты эле? Айткылачы. Айтты эле? Үйүңөр чыгарып койчу. Анан кайдан таптыңар мунун баардыгын? Сүннөт. Кечирип койчу, ушкум келип баштады уже. Болду. Субханаллах.